Кабыр азабы өтө жаман. Кабырда Азирет Усман деген болгон. Ушунча уяттуу, уялган адам болгон. Керек болсо субхана периштелер уялган адам. Ошол экиге качан кабыр жөнүндө айтканда тентип кеткен экен. Эстен танып. Бир нече убакыт айнап келишкен экен. Сурашыптыр, сага эмне болду десе, мен ойлондум дейт. Мен бул жерде дейт, бардыгы менен бирге экенмин дейт. Кыямат күнүндө тирилген баардыгы бирге болот экен. Бирок мүрзөдө жалгыз болот экен. Мен кантип жооп берем деген экен. Ошон үчүн мүрзөдө кабыр азабын угачтан мурда кабыр азабына мен даярмын деш керек экен. Көп адамдар кабырда эки нерсе себептен азап болот экен. Биринчиси ушак себептен экен. Ушак бул профессия да турат бияктагы. Ошол себептен бирок кээ бир аялдар ушакты айтат, яны эркектер таратат болуп калыптыр азыр. Ошондо. Ошондо субханалла биринчиси эмне экен? Ушак экен. Ушактын эң эмеси мындай бирөөнүн мындай мимика менен деле көрсөтүп койсоң. Тиги өзүнчө эле ойсоктойт го деп койдум да. Болду. Welcome to off tozok деп коет. Ошондой. Ошол себептен субханалла мындай бир тамашалап айтып атам, баа кичине көңүлөрүн ачып коеюн дедим да. Бирок дегеним, кимде ким субханалла ушактан тыйыла албаса, кабыр азабынан кутула албайт.